Саламош медициналык коллежинин катталуучулары, бүгүн бизде подкастыбыздын 3-чү чыгарылышы. Ал чыгарылышта тарых жана философия предметинин окутуучусу Арзыматов Максатбек Медетович. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Агай, биздин окуу жайда канча жылдан бери эмгектенип жүрөсүз жана кайсыл окуу жайларды окуп аяктагансыз, ошол боюнча бир аз маалымат берсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетин 1990-жылы тапшырып, 1995-жылы бүттүм. Андан кийин окуу эмгегиме Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылындагы Дүлөй Тудук балдар интернатында иштеп, 1996-жылы Ош медициналык коллежине келдим. Тарых жана философия сабагынан окуучуларды бүгүнкү күнгө чейин окутуп келем. Окуп жаткан убагыңызда кандай жетишкендиктерге жеткенсиз, кандай сыйлыктарды алгансыз, ошол боюнча дагы маалымат берсеңиз. Эми окуп жүргөндө ал мезгил 90-95 жылдар окуу жайларда спортто жүргөн балдарды окуу жай колдогон. Ошондо баскетбол ойногонбуз, тарых факультетинин атын чыгарып, шахмат ойногонбуз, жетишкендиктер, ар түрдүү чыгармачылык конкурстарга катышканбыз. Ал мезгил башкача эле. Андан бери Ош медициналык коллежге келгенден кийин биздин коллеждин студенттери ар бир майрамдарда чыгармачылык менен майрамдарга көңүл буруп, бийлер, ырлар, санжыра, манастан үзүндүлөрдү айтып конкурстар болчу эле. Окууда волейбол, баскетболдон кыздарыбыз окуу жайлар арасында жакшы жеткиликтүү орундарга жетчү эле. Азыр деле ал солгундап калды топ. Коллежибиз республикада мед коллеждердин арасында биринчи орунду алган, конкурстарыбызда жеңгенбиз, сыйлыктарды алганбыз. Ушундай окуу жайлар арасында спорт жагынан, билим жагынан, конкурс жагынан, КВН Бишкекке чейин барды. Ушундай конкурстар тез болуп турат эле. Азыр да болуп атат. Биздин кыздарыбыз башка окуу жайдын окуучуларынан өзгөчөлөнүп спортко катуу көңүл бурушат. Негизинен волейбол, анан ар түрдүү конкурстар. Бүгүн эле декабрдын 1-сентябры, декабрга арналган спид күнүнө арналган конкурстар болуп отурушат. Ушу жакшы иштер алып барылып атат. Спорт тармакта дагы катышып жүргөм дедиңиз. Ошол спорттун кайсыл тармагында ойногонсуз? Мен мектептен келгем күчтүү. Кайсыл тармакта? Баскетболдон. Баскетболдон көп жетишкендиктерге жетиштик. Мына ушул коллежде дагы көп мугалимдер арасында медицина кызматкерлеринин күнү бар. Ушул күнгө больница, райондордон келген больницалардын арасында дагы биздин колледж катышып, дайым биринчи орундарды алат элек. Алып эле эмес, бирок ошонун арасында башка жаш өткөндөр баскетболду ойношуп, кызыгышып, көбү мурда ойнобогон экенбиз дешип, алгылыктуу иштер болду. Көп эжекелер ойношуп атат. Окуу жайыбызда тарыхый музейибиз бар. Ошол боюнча кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Биздин Ош медициналык коллежинде Жалабаттан 1989-жылы окуу жай филиал болуп көчүп келип, бул жерде өзүнчө мед коллеж ачылган. 1996-жылы бул ишке келгенде ушул окуу корпустун имараты бизге берилип, ушул жерде тарых философия канасы, анын жанында музей-кана ачтык. Бул музей-кананын ачылышы бул жерде менин устатыбыз Мырзада Фазылович менен чогуу иштеп келип, ушул кишинин жардамы менен биз ушул музейди ачканга үлгүрдүк. Бул музейдин ачылуу тарыхы окуучулардын өздөрүнүн күчү менен ушул музей пайда болду. Себеби сабакты өткөнчө миң айткандан бир көргөн деп ушул музейдеги экспонаттарды биздин ата бабаларыбыз, чоң аталарыбыз пайдаланган эмгек куралдарды сабак өткөндө кошумча окуучуларга кызыктуу болуш үчүн музейибиз ачылды. Өтө кызык, кыздар кызыгып сурашат. Себеби бул ар бир кыздардын үйүндө, айыл райондордон келген кыздардын үйлөрүндө ушул экспонаттар малкананын, тамбашынын башында жаткан ушул кумура, чопо, жез буюмдап турат да. Ушуларды кыздарды алып келгиле дегенде эле ар кими бирден алып келип атып, ушул музей-кана ачылып калды. Музей-кананын ачылышынан кийин биздин окуу жайга кандай текшерүүчү комиссия, меймандар келсе, биринчи ушул музейибиз менен биз мактанабыз. Алар келип бир альбом, сүрөт альбом ачканбыз, алга кол коюшуп, эстелик катары жазып кетет. Анан кызыгышып сурайт, биздин ата бабалар, чоң ата, чоң энелер күнүмдүк турмушта пайдаланган эмгек куралдарын иштеткенде азыркы мезгилдеги жаш студент кыздар, балдар кызыгышып, сурашып,
сала болса андан да кызык өтөт. Башка окуу жайларга караганда салыштырмалуу биздин музейде экспонаттар аябай көп. Сурап, келишип, көрүшүп кеткен адамдар аз эмес. Музейканабыз 96-жылдан бери иш жүргүзүп келатат. Окуучулардын күчү менен ошо. Анда эмесе агай музейдин ичиндеги нерселер менен тааныштыра кетсеңиз. Агай, анда эмесе маегибиздин кийинки бөлүгүн музейдеги тарыхый буюмдардан баштасак, бир аз маалымат бере кетсеңиз. Мына көрүп тургандай мына карагыла эмгек куралдар. Могу жестен жасалган чөгүндөр турмушта пайдаланышкан. Булар эми 17, 18, 19 кылымдарга таандык. Мына жаңы чырактар болсо эми СССР алдынан бул жака пайдаланып келинген. Эми булар да кыз балдар үчүн кызык да. Анын могу кумуралар, чокко кумуралар, буларды күндөлүк турмушта күндө пайдаланышкан. Себеби ал мезгилде жана шийпыр деген, чатыр, түнүкө дегендер болбогондуктан булардын көпчүлүгү жерге көмүшүп, арпа, будай, жүгөрү сактаган. Кайра көмүп коюшкан. Эми мындайынан өтсөк, мына жыгачтан жасалган эмгек куралдар. Бул күндөлүк турмушта азыркыга чейин колдонобуз. Мына жыгач кашыктар өзү башка чет мамлекеттеги келгендерге кызыгышат. Уникалдуулугу. Ысыбайт, жыгач, пайда организмге. Мына ушуларды айранга, каймакка, тамак ашка колдонгон мына жыгач чөмүчтөр. Анан бул болсо кымызды бышырган. Көп жаш жигиттер, кыздар ошо кымыз бышырышкан. Анан могу сокку деп коет, бул таарларды, килемчелерди жипти чыгарышкан. Анан мына чөмүчтөрүнө күндөлүк турмушта пайдаланабыз. Мына кыздар сурашат, бул чөмүчтү пайдаланганда ысыбайт, темирдин коррозиясы чыкпайт. Ар бир кыргыздын үйүндө ушундай жыгач чөмүчтөр болгон. Ай, буну эмне үчүн колдонушкан бул чөмүчтү? Бул чөмүчтү шорпо бышырганда, этти аралаштырганда, шорпо куйганда ушу чөмүчтөр. Ал мезгилде темирден жасалган чөмүчтөр болгон эмес. Бардыгы эле жыгач усталар жыгачтан чөмүчтөрдү жасашкан. Агай, ошо аймаган табылгалар бар экен музейде, ошол боюнча дагы айта кетсеңиз. Ооба. Буга токтолуп кетейин дегеним, мунагы чопо итиштер. Мунагы түстүүлөрү, бул түс пайда болгондон биягы. Муналар болсо, бул биздин заманга чейинки Оштун байыркы, мисалы азыркы мына Мады, Каратай жактардан табылган мына эмгек куралдар, Сулайман тоодон табылган эмгек куралдар, мына чырак. Мына ушул чополорду күндөлүк турмушта колдонушкан. Тамак аш ичишкен, тамак куюшкан, сүт куюшкан. Анан мунагы болсо биздин студенттердин өз күчү менен жасалган. Ар бир кыз өздөрү чыгармачылык менен иштешип мыналарды музейибизге алып келип жасашкан мына кыздар бар. Мунагы 3 Мия группасынын кыздары жасаган жаш балдардын таптышкасы, мисалы мына кыргыз үйдүн макеттери, мыналарды кыздар чеберчилик менен Курманжан Таткай энебиздин мына сөлөкөтүн айнек идишке түшүрүп, бул студенттердин өздөрүнүн кол өнөрчүлүк чыгармачылыгы. Шулар менен алектенишкен. Мына кызым карасаң, мына музейде уникалдуу дагы бир эмгек куралы бар да, бүгүнкү күндө бул жок болуп кетип атат, бирок күндөлүк турмуштарда жигиттер колдонгон көөр деп коет. Буга кымыз куйган. Кымыз куюп меймандарга алып келген, жолдо жүргөндө мына чылбыр менен байлап атка өңөрүп алган кымыз куюлган да мына идиште. Көрдүңөрбү? Бул тайдын терисинен жасалган. Эми дагы силерден бир кызыгы тарыхый эмгек куралдар жана мына үтүктөр боюнча. Мунагы бул 17-18 кылымдарда колдонулган үтүктөр, буларды чокко коюп койгон. Чокко коюп кызыгандан келиндер, кыздар өздөрүнүн көйнөктөрүнүн, кийимдерин үтүктөшкөн. Андан кийинки бул үтүктөр ичине чок салып койгон. Ичине күйүп аткан чоктон салып, мына кайра жаап коюп кийим материалдарын үтүктөшкөн. Караңыз. Мына экөөсү будан байыркыраак. Анан мына үтүктөр мына. Бул дагы чокко коюлган. Чокко коюп кызытып алып, мына койгучу менен мына ошол мезгилде карасаңар ойлоп тапкан. Ушундай коюп койгон, ысык турган, күйбөгөн. Андан кийин Совет доорунда уже кийинки үтүктөр мына силер тааныган үтүктөр мына ток менен мына карагылайм. Ошондон бүгүнкү күнгө чейин ушул үтүк жашап келет. Ушуларды пайдаланышкан. Эми мына чопо кумуралар боюнча. Ушулардан мыналар байыркыларына кирет да кыздарым. Кыздар кээ бирлери сыныгын алып келген жамаганбысына. Анан түс чыккан, түс раң.
ыран кошулуп жасалганы мына кызылдар. Мыналар уже биздин заманга чейин Оштун Сулайман тоосунан табылган Сулайман тоосунун байыркы тарыхыяты Баракух, биздин тил менен которганда жаткан төө, лежачий верблюд деп которулат. Төө Сулайман тоос ушундай аталат да. Мааниси кыздар үчүн бул кызык нерселер. Мына ушул кумуралардын баардыгы ошо студенттердин күчү менен бүгүнкү күнгө жетти. Булар дүкөндөрдөн да таба албайбыз да. Бул кумураларды каяктан алып келдиңиздер? Эли Студенттер өздөрү ар ким эмне тапса үйлөрүндө бар да, ар айылдарда. Мына Жапалактан келген кумура, баягы үйүндө жер казып атып табылган кумуралар, мисалы мына Сулайман тоодон табылган, мына уже түстүү уже бул дагы Кара Суудан келген кумура. Бул кумураларга нелер коюлган? Бул кумуралардын түрлөрү бар. Буларга бир кыл кумураларга дан салышкан, мурда шкаф, жанагындай тумбочка дегендер болгон эмес да. Бир кыл кумураларга ошо баалуу тыйын алтындарын салышкан, сүт куйган, мисалы мына түстүүлөргө сүт куйган, сүттү жакшы сактаган, тамак аш куйган, талаага жүргөндө ушуларды алыш колдонушкан да. Күндө салышкан. Анда эмесе сизден студенттерге ырсаттар болсун. Эми ырсаттар дегенде кандай эми? Мен дайым эле окутканда ушу Байдылданын ырларынан айтам да. Чоку болот тоолордун учтуу жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп тоолук энем төрөгөн сени мени. Эми сабакта айтылганда да эми биз студенттер менен Ак Бураны тазалаганы, Сулайман тоого экскурсиялык сабактарды өтөбүз. Ошондо айтылган бир окуя бар эле мындай. Бурган актап асыл аккан мүрөгүм, Ак Бурамды ыйык сактап жүрөмүн деп. Ак Бурабыз эми байыр кыз мезгилден бүгүнкү күнгө чейин агып келатат. Аягы түгөнбөсүн. Сулайман тоого чыгып кыздар менен ал жердеги ар түрдүү тарыхый көрүнүштөргө кыздар менен чыгып сабак өтөбүз. Ошондо Сулайман тообуздун ыйыктыгын, берекелүүлүгүн, нарктуулугун кыздар сезишип келет азыркыга чейин. Сулайман тоодогу ар түрдүү жерлеринде сыйынуучу жерлер бар. Ага дагы барып экскурсия сабактарын өтөбүз. Агай, биз сизди мыкты педагог катары билебиз. Студенттерге кандай кеңеш берет элеңиз? Студенттерге міне биринчи кезекте үстүнөн иштөө, чыгармачылык менен. Китеп тарыхыбыз өтө терең, бай. Тарыхый китептерди окуп, турмушта ошо биздин ата бабалардын басып өткөн жолдорун бир сыйра барактабыз, ага өздөрүнө да кызык. Мына медицина кызматкерлери ар тараптуу багыттагы чыгармачыл адамдар болот экен да. Медицинадагы, мына тарыхка байланыштуу, спорт жагында, чыгармачылык жагында ошо үстүңөрдөн көбүрөөк иштесеңер, ийгиликтерге жетишесиңер. Агай, сизге чоң рахмат. Биз менен кызыктуу маек курганыңызга, мындан аркы ишиңизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен биздин подкастыбыз аягына келип жетти. Кийинки подкастыбызда кайсы окутуучуну көргүңүздөр келсе, комментарийге жазып кетиңиздер.